Assalamu алейкум, урматтуу эл кабар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кандайсыздар, амансыздарбы? Мына менин бет маңдайымда турган 2 кабаттуу жалпы 8 бөлмөлүү үй сатка коюлду. Бул кайсыл даректе жайгашкан, кантип барабыз дей турган болсоңуздар, анда сиздерге үстүрттөн гана маалымат бере кетейин. Ош шаарынан бери келсеңиздер, Мады айылынан өтөсүздөр. Тактап айтканда, Мады айылынын центрине жетпеген жерде 10-километрден Жибек жолу, заправкадан өтөсүздөр, заправканы өтсөңүздөр эле Жибек жолу деген магазин бар, Андан өтүп эле 2 метр 3 метр өтүп эле кайрылып келесиздер. Түз келсеңиздер, мына жерде мечит бар. Мечиттен өтүп эле сол тарапка бурулуп түз эле келсеңиздер, 200 метрдей келсеңиздер, ушул жерге келесиздер. Айланасы бүт песка блоктор менен тосулган. Кыскасын айтканда 6 соток жер тилкеси. Урматтуу туугандар, 6 соток жер тилкеси. Бул тарапта багы бар. Алма, өрүк, шабдалы жана башкалар. Бул өзүнчө бир огород болуп тосулган, тандыры бар. Бул тарабында ажатканасы бар, четте турат. Андан кийин тоок кепе. Буну очоккана кааласаңыздар, очоккана кылып пайдалансаңыздар болот. Кааласаңыздар, сарай кылып пайдалансаңыздар дагы болот экен, урматтуу туугандар. Көрдүңүздөрбү? Гүлдөтүп бул жагына гүл эгип коюптур. Бак дарагы бар экен, урматтуулар. 2 кабаттан турган бул үй. Көрүп турасыздар. Кум шубакталган. Ички ремонттору бүт бардыгы тим эле жылтырайт. Бардык шарттарды түзүп койгон, шаардагыдай шарттарды түзсө болот. Проект дагы укмуш, жакшы. Жалпы 8 бөлмөлүү, ылдыйында 4 бөлмө, жогорусунда дагы 4 бөлмө. Балкону менен, урматтуу туугандар. Эки жакта балкон бар, көрдүңүздөрбү? Мунун асты душ, туалет. Ушул тарапка жайгашса, анын үстү балкон. Жакшы проектте салыптыр, урматтуулар. Бардык терезелери, айнек терезелери пластиктен. Мебелдер дагы калат. Эгерде сүйлөшсөңүздөр, кээ бир мебелдер калат, кээ бирөөсү кетет. Демек, сиздерге азыр эми Тез кабардын YouTube каналына кирсеңиздер, бул үй тууралуу кенен маалыматтарды камтыганбыз. Бул үйдү негизи өздөрү жашап жаткан экен. Бул үй бүлөгө башына бир мүшкүл иш, сыноо келгендигинен ушул үйдү сатка коюптур. Кандай сыноо? Бул жердеги үй бүлөнүн тиреги болгон атасы биз начатабыз. Бир илдетке кабылып, Индияга операцияга тез аранын ичинде кетүү керек. Ага бир 35 миңдин тегерегинде, долларда 35 миң доллардын тегерегинде акча каражаты керек болгондугуна байланыштуу өздөрү жашап жаткан үйдү айла жоктон сатка койду. Ээлердин номери экрандарга камтылат, урматтуулар. Эл карт, виза карта, эсеп шоттору дагы камтылат. Эгерде биз ак көңүл берешен эл келебиз, кыргыз элим. Кандайдыр бир жардам берем дей турган болсоңуздар, андай номерлерге кайрылыңыздар. 5 сом болсо дагы жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушул үйдүн тиреги болгон Айшатабыз кадимгидей мурункудай болуп жашоосуна кайтсын. Азыр оор илдет менен күрөшүп атат. Күн сайын дары-дармек нарчак бер жагы убакыт өтүп атат. Эртерээк операция болсо, эртерээк акча топтолсо, эртерээк акча колго тийсе, Индияга операцияга кетет. Кыргыз элим жардам берели. Негизинен үйдүн ички бөлмөлөрүн тартайлы дегенбиз, бирок Тез кабардын YouTube каналына кирсеңиздер, бүт бөлмөлөрүн тартканбыз. Ремонту жаңыдан, бардык бөлмөнүн өзүнчө дизайнда ремонттолгон, обойлонгон, натяжный потолоктор орнотулган, гипсокартон менен дагы жасалгаланган, пластик МДФтер менен дагы жасалгаланган. Кыскасын айтканда 97% ремонту бүткөн. Не дейбиз? Содаңыздарды берсин, ушул үйдү алыңыздар. Баасы 75 миң долларга бааланды. 75 миң доллар кеми бар. Түшү берет албетте. Жеке өзүмдүн пикирим, 75 миң доллардан түшүрбөстөн эле ушул үй бүлөгө жардам болсун деп, эгер колуңуздарда бар болсо, 75 миң долларга эле алыңыздар. Кошуп берсеңиздер дагы жакшы болот. Канчалык жардам берсек, ошончолук жакшы болот, сооптуу болот. Жараткан өзүңүздөргө жар болсун, ишиңиздерге ийгилик болсун.
Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээлердин номери экрандарга камтылат. Кандайдыр бир жардам же болбосо суроо жаралып кала турган болсо, ошол мен камтыган номерлерге чалып байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым анда эмесе. Ак жолтой үй болсун, жалаң гана жакшылыктар болсун. Уул үйлөп кыз чыгарыңыздар. Содаңыздарды берсин.